Коронавирус түрмөдөгүлөргө да жукту. Чүйдүн Молдовановка айылындагы номер 27 колонияда иштеген 7 кызматкерден коронавирус табылганын саламаттыкты сактоо министринин орун басары бүгүнкү маалымат жыйында билдирди. Буга чейин биринчи тергөө абагында иштеген бир кызматкерден коронавирус чыккан. Булар менен байланышта болгондор дагы иликтенип жатат делет маалыматта. Ал эми республика боюнча бир сутка ичинде жаңы жуктургандардын саны 27, көбү Нарын облусунан. 19 адам Нарындан, 4 Бишкектен, Ош облусунан, 2 Чүй жана Ысык Көл облустарынан бирден адам. Ал арада 12 адам бир суткада айыгып чыкса, дарланып жаткандар 346 адам. Коронавирус чыкпаган жалгыз аймак Таласта азырынча жагдай жакшы. Бирок Россиянын Соль Илецк шаарынан келгендерден 51 адам Таласка кире бериштеги Талдыбулак постунан обсервацияга алынышканы айтылды. 2 күн мурун Манас аэропортунун жанындагы мурдагы Ганси авиабазасынын аймагында жайгашкан обсервацияда жаткандар жаңжал чыгарган. Окуядан кийин ал жактагы 413 адам үй карантинине жиберилген. Алардын 51-и таластыктар болгон. Жалпысынан 20 майга карата Кыргызстанда коронавирус 1270 адамдан табылып, алардын ичинен 14 бейтап кайтыш болду. 910 бейтап сакайып чыккан. Чоң Азаттын чакырыктарына укуктук баа берүү боюнча экспертиза дайындалды. Бул тууралуу бүгүн парламентте Ички иштер министринин орун басары Алмаз Орозалиев депутат Карамушкинанын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Орозалиевдин айтымында азыр чакырыктарда кылмыштын курамы барбы же жокпу аныктоо иштери жүрүп жатат. Социалдык тармактарда Чоң Азат деген уюмдун айрым аткаминерлердин саясатчылардын байлыгы жөнүндө айтып чыкканы кызуу талкууланууда. Ага дере бул кыймылдын мүчөсү деген Сыймык Жапыкеев аттуу мурдагы прокуратура кызматкери Кыргызстандагы бир нече саясатчынын атын атап, аларды күмөндүү жолдор менен байыган деп айыптап чыккан. Чоң Азатчылардын мындай айыптоолорун фактысы жок айыптоолор деп атап, алардын ишин шантаж аркылуу акча өндүрүү аракети катары сыпаттагандар да бар. Эртеңден тарта карантин чаралары жумшарып, Борбор калаада коомдук транспорт ишке кирет. Министрлик атайын эрежелерди иштеп чыкканын айтты. Коомдук транспорттун иштөөсү үчүн убактылуу санитардык эпидемиологиялык эрежелер иштелип чыкты, деп билдирди Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев. Эскерте кетсек, эртең 21 майдан тарта Бишкекте коомдук транспорт, башкача айтканда автобус, троллейбус жана маршруткалар жүрө баштайт. Үсөнбаевдин айтымында, эгер автобус, троллейбус жана кичи автобустар кабыл алынган эрежелерди буза турган болсо, иши токтотулат. Талаптардын аткарылышын көзөмөлдөө үчүн атайын рейдтер жүргүзүлөт. Компания жетекчилери тиешелүү санитардык эпидемиологиялык талаптардын аткарылышын камсыздашы керектиги эскертилди. Ал эми ички каттамдагы жолдор качан ачылары белгисиз экенин транспорт жана коммуникациялар министри бүгүнкү парламент жыйынында депутаттын суроосуна жооп берип жатып билдирди.